Англияда резонанстуу өлтүрүүдөн кийин мигранттарга карата нааразычылыктары күч алганы башкы жаңылык болууда. Айта кетсек, 29 июль күнү Саутпорт шаарында бий жана йога менен алектенип жаткан балдарга бычак менен кол салуу болуп, андан 3 бөбөк көз жумуп, 2 чоң киши жаракат алган. Мерсисайд графтыгынын полициясы окуяга шектүү катары 17 жаштагы уланды кармаган. Шектүү качкын болгон деген такталбаган маалыматтан улам бир катар шаарлардын тургундары нааразычылык акциясына чыгып, ал массалык башаламандыкка айланып кеткен. Кийинчерээк Sky News телеканалы Руанда үй бүлөсүнөн чыккан айыпкер Уэльсте төрөлгөнү аныкталгандыгын кабарлады. Жекшемби күнү мыйзамсыз кирген мигранттардын агымынан нааразы болгон британиялыктар Роттердам шаарындагы мигранттар жашаган отелге чабуул жасап, имараттын кире беришине өрт коюп, терезелерин сындырышкан. Күч түзүмдөрү башаламандыкты басуу аракеттерин көрүшкөн. Ал эми ишемби күнү Улуу Британиянын Манчестер, Лидс, Белфаст жана башка шаарларында жүздөгөн адамдардын катышуусу менен нааразычылык акциялары башталган.